Марлен мырза, карасаңыз, сейчас эң башындагы таблица, сравнительный таблицасындагы, да? Так, вот прям в самом начале. Биринчи статья, канчанчы пункт болуп кетет экен. В общем, экинчи, үчүнчү бетинде экен да. Ыктыярдуу резервдик отряд Кыргыз Республикасынын жаш курагы чектелбеген деп, возраст чектелбеген деп турат. 18 жаштан башталат да, туурабы? Просто берки сравнительный таблицада азыр мен немножко у вас несостыковки здесь, да? Чуть-чуть. 22/1-де бул деген Кыргыз Республикасынын жарандарын жалпы бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтары жөнүндө 22/1 беренесинде болсо, силер 18 жашка толгон деп берип атасыңар, да? Вот такие вот немножко технические эмелер бар экен, да? Анан ушул ыктыярдуу резервдик отряд түзүлөт. Буну ким көзөмөлгө алат, ким контролдойт? Айтсаңыздар. Толугу менен биздин коргоо министри контролдо болот. Алар менен тийиштүү иштерди алып барат. Жана айткан контракт жана башка бардык учение, обучение бардык ошолор аркылуу гана каралат. Анан сиз айткан мыйзам боюнча көп мыйзам да бул жерде, 7 мыйзам. Ошону деген тактап 7 мыйзам. Ошол сиз айткан ал мобилизация жакта жөн эле понятийный киргизилип атат, понятийный. А конкретика уже жарандардын жалпы. Отработаете типа, да? Нет. Там должно быть так и написано, потому что это понятийный аппаратта киргизилип атат. Ал эми экинчи мыйзамда более подробно жазылып атат. Ошондо тура эле Эльвира Жыгалбековна ошондо тура эле болот. Буну биз жерлер деген ошондой бирине эме дал келбей алган учурлар бар экен деп атам да. Микрофонду өчүрүп бир нерсе айтып койчу. Сидит. Все хорошо тогда, түшүндүм. Без микрофона да бере турган суроолор бар экен, анан мен өзүнчө бере алайын. Рахмат.